түндүк чагы болсо көлөкө болуп турат. Ошол үчүн бир жагы ажок стресс, биягында күн жетишпейт, аягы дагы стресс. Биздикине окшоп тиги аябай жиш отургузбаптыр, биякта жана густота посадки анча деле чоң эмес экен да. This is perfect weather for raspberries. Of course. Спринклер для того, чтобы температуру спускать. Когда вот мы же тоже, когда жарко, возле фонтана хочется же стоять. Брикс метр экен. Брикс деген бул даамын текшерет. Өзбекстанда жүрөбүз, могу маниналардын даамын текшерели деп. Каралаш достор, түйгөнүн өтө көп байлаптыр. Жамгыр жаган жерде бактар өсөбү же бактар өскөн жерде жамгыр жайбы? Мына буякта бул күнөскананы булар чыгыштан батышка салып сотту. Бул эң чоң ката экен. Анткени күнү түштүк тарабы уже ажок алып берет экен. Кайер кечик элечи, жылды постоянно эле күн тийип турат, а түндүк чагы болсо көлөкө болуп турат. Ошол үчүн бир жагы ажок стресс, биягында күн жетишпейт, аягы дагы стресс да. Чыгыштан батышка карай тигиш керек. Жок, тиккени түштүктөн түндүккө тигиш керек. Ошондо жарым күн чыгыш тарабы болот, күн тиет. Түштөн кийин батыш тарабына күн тиет да, ошондо эме ажок алганга жетишпейт. Анан айтышты эме деп, мондай күнөскананы салганы менен, бирок анын азыр мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай атат да. Биякта, например, үстүн алып туруп азыр көлөкөлөтүп жаап салса, мондай 45 градус, 40 градус ысыкты жеңилирээк мындай көтөрмөк дейт да. Дагы мындай көп эмелер бар экен биякта. Мындай эң негизги биякта чоң эмеси, бул проблемасы, бул сорт. Бир даамы начар болгон сорт экен. Российский бир сорт экен да. Анын даамын деле көрдүк, канча чын эле даамы жакшы эмес экен. Бирок в целом мындай эң негизги биздикине окшоп тиги аябай жиш отургузбаптыр биякта, жана густота посадки анча деле чоң эмес экен да. Ошонусу жагынан жакшы жазылыптыр. Капельный орошениялерин да жакшы кылып коюптур. Бул Мигель айтты, эгерде мондай ысыктан дагы жана спринклерлер деп коет экен, ошондой кичине сууну чачыратып турса, анткени биякта Өзбекстанда чоң көйгөй бар экен, 25 градус кечинде дагы. Андан дагы бийигирээк температура болот экен, өсүмдүктөр эс албайт дейт да. 25 градус керек болсо, күндүз болсо жакшы болот, а кечинде температурасы түшүш керек дейт да. Ошондо өсүмдүк да жакшы өсөт экен. Мына туугандар могу Брикс метр экен. Брикс деген бул даамын текшерет. Өзбекстанда жүрөбүз, могу маниналардын даамын текшерели деп. Мына туугандар. Малина. Жок, эч нерсе. Өзбекстандын малиналарынан суу жок таппай атабыз. Биздикилер агып кетмек алга чейин. Кетти. Болду. 12 чыкты булардык. Биздикине эми Бишкек барып текшерип көрөбүз. Ушундай эме аппарат алып коюш керек экен. Жамгыр жаган жерде бактар өсөбү же бактар өскөн жерде жамгыр жайбы? You do this, respond this. You do that, respond that. Бактар өскөн жерде жамгыр жайып турбайт да. Булардын теориясы ушундай болду да. Каякта бактар көп өссө, ошол мындай насосто болуп өзүнө тартылат экен да. Анткени элестеткиле, ар бир жалбыракта эме бар да, мындай жалбырак поверхность бар да. Анан күн тийгенде ошол испарение болот да. Жөн эле жер болгондо, мына, например, бир бак мүмкүн 1 квадратный метр жерди ээлейт. Бирок 1 квадратный метр жерди ээлеген менен тетте кронадагы жалбырактардын санын санаганда, ошол жалбырактарды жерге төшөп салса, бул мындай мүмкүн 1000 квадратный метр жерди жаап салат да. 1 квадратный метр жерди алып, бирок 1000 квадратный жердегидей эмени тиги испарение кылып берет. Канча көп испарение болсо, ошол дагы ошол бактын үстүндөгү жерлерде испарение көп болуп, суу нымдуулук көбөйүп туруп, ошол жака кайра жан жай берет экен да. Анан ошентип, мисалы үчүн биз дагы тоолорубузга көбүрөөк листовой именно
жалбырак менен эмелерди эмес. Тиги I would say you some graphic and you арча will алуу, figure out. елка алуу аларды эмес. Experiment. Именно жалбырактар менен болгон бактарды отургузса, I give you more ideas. ошол жерде бара-бара кайра ал жамгырларды кайра өзүнө тартып, карды тартып, мындай кичине воспаление болуп турат эле да. И температура жалпы түшүп калат ошол жерлердечи. And the plant Бак come болгон back жерлерде again. температура азыраак болот да. Because it's now Анткени winter. көлөкө болот. Жана көлөкөнүн астында, например, кар жагандан кийин эменин бак даже эмелери жок болсо дагы, жана жалбырактар жок болсо дагы, ошонун астында көлөк болуп турат да. Анан кар жайрап эриткен да. Дагы бир малина экен плантацияга келдик. Теплицада өндүрүп экен. Карасаңыздар. Буларда деген мындай кызылы бар экен, анан сарысы да бар экен. Сары малинаны ким жеп көргөн? Ушундай бир плантацияга келдик. Өзбекстандагы булар жаңы себептер. Биринчи жыл экен. Азыр жаңырантып байлайын деп атыптыр. Сары малинанын даамы бирок кызылдыкына жетпейт экен, менин оюмча. So this is perfect weather for raspberries. Of course. And here they're looking very happy. Yeah. I see a lot of bees. There were bees there because it was too hot. The bees are